Саламатсыздарбы? Мен бүгүн силерге астргалда аскы чөбү жөнүндө айтып берейин. Бул чөптү бөйрөк ооруларына ичсеңер абдан жакшы пайдасын берет. Бөйрөктүн кератини көтөрүлгөн, бөйрөктүн белогу көтөрүлгөндө, давлениясы көтөрүлгөндө ушул чөп абдан жакшы жардам берет. Андан сырткары зара чыкпай атканда, зара бөлүнүп чыгып атканда, ачыштырганда, канап чыгып атканда ушул чөп абдан жакшы пайдасын берет. Анткени бул чөп бийик тоолордо өсөт. Буну май айынан баштап июлдун аягына чейин чогултуп алсаңар болот. Анан салкын жерде кургатып алыш керек. Салкын жерде кургатып алгандан кийин бул кагаз баштыкта же болбосо чүпүрөк баштыкта сакталат. Бул чөптү 2 жыл сактаса болот, 2 жыл аралыгында колдонсо болот. Бул чөптү колдонуп атканда дайыма кан басымды текшерип туруу керек. Анткени бул кан басымды абдан давленияны түшүрөт. Бөйрөккө кандай колдонот? Бөйрөктүн белогу менен кератин түшүрүү үчүн, бөйрөктүн давлениясын түшүрүш үчүн буну деген демдеп ичет. 2-3 тук ушул чөптөн 2-3 тукту алат, мындай бир чай кашыкта, бир чай чыныга 60-70 грамм кайнак суга демдеп, бир күндө бир эле маал ичет. Буга кошумча клюква, Россиянын болотная клюквасын ичет. Аны 1 литр бир күндө 1 литр ичсе болот. Андан сырткары эгерде клюква таба албай кала турган болсо, өз үстүнө кызыл мейизден термоска демдеп бир күндө 1 литр ичет. Бул чөптү бир күндө бир эле маал 70 грамм, 100 граммга чейин, 100 граммга жеткирбей бир эле маал ичиш керек. Бир курс лечениясы 1,5-2 ай болот. Андан кийин 1 айдан 15 күн же 20 күн же 1 ай эс алып туруп, анан кайталай ичсе болот. Бөйрөктүн давлениясы түшөт. Давление да кан басымы да абдан түшөт. Ошон үчүн давленияны текшерип туруш керек пат-паттан. Андан сырткары бул эркектердин простатит, бөйрөк салаңда ооруган, ачышып ооруган, эртең менен турганда жанагы ошол бөйрөк туштун, белдин ооруп калганы, табарсыктын түйүлү ооруганы ушуларга абдан жакшы. Буну эркектер ичсе өзүн абдан жеңил алып жүрөт. Бөйрөктөгү жанагы сулук тийген, шамалдаган, туз шлактардын бардыгын бул мочегонный катары, бул заара айдачу катары келет. Мочегонный ошол менен бүт туз шлактардын баарын кетирет. Бул чөптү давленияга, кан басымдын көтөрүлгөнүнө, давленияга ичсе дагы болот. Буну көбүнчө эле жанагындай бийик, дайыма бийик давления менен жүргөндөр ичсе болот. 10 күн ичип, 10 күн эс алып, 10 күн ичет. Антип буну дайыма эле иче берсе, бул давленияны аябай түшүрүп жиберет. Ошон үчүн буну ичип атканда бат-баттан давленияны текшерип туруш керек. Давления түшүрүү үчүн 1 чай кашык чөптү 100 грамм кайнак суга демдеп, ошону 2 бөлүп ичет, эртең менен кечинде ичет. 10 күн ичет, 10 күн эс алат, 10 күн ичип, 10 күн эс алат. Буну дайыма ичкенге дагы болбойт, анткени дайыма ичсе бул давленияны аябай түшүрүп жиберет, анан давление көтөрүү кыйын болуп калат. Андан сырткары буну аялдардын оорусуна, көптөгөн ооруларына ичсе болот. Аны деген WhatsApp'тан жазгыла, WhatsApp'тан жазсаңар ушул аял эркектердин половой функцияларына кете турган рецепттери бар, ошолорду да айтып берем. 0708 04 93 46 номерине чалсаңыздар болот. Же болбосо WhatsApp'тан жазсаңыздар, мен ошол WhatsApp'тан толук түшүндүрүп берем. Бул дары аптекада сатылбайт. Дары чөп саткан жерлерде же болбосо мага байланышып алсаңар болот. Бир курс лечениясы 1,5-2 ай болот. Давление менен ооругандардыкы 3-4-5 айга чейин созулат. Ортосундагы перерывтар менен, тыныгуусу менен. Андан сырткары бул дарыны жанагындай табарсык кармап калган цистит болуп, ооруганга абдан жакшы. Цистит болуп, анан тамандан суук өткөн, жанагы эркектердин тартышып, табарсыктардын тартышып ооругандарына да абдан жакшы дары. Бул өз алдынча ичкен кооптуураак деп айтат элем, анткени бөйрөктөгү таштарды бул козгойт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө табыптан же болбосо врачтардан же болбосо ошол дары чөп менен дарылаган адамдардан кеңеш алып, толук бул чөп жөнүндө толук маалыматты алып туруп ичкенди сунуштайт элем.
Көбүнчө бул чөптү жанагы жашы өтүп калган 60-70ке чыккан адамдар жанагындай табарсыктан заара чыкпай кыйнап аткан адамдар ичет. Анан кан басымы өйдө болуп аткандар ичет. Анан белок менен кератиндин көбөйүп кеткенин ичет. Бунун өзүн ичкенге болбойт. Бөйрөктүн немесине кератинде сөзсүз түрдө клюкваны же болбосо мейизди кошуп ичет. Анын рецепттерин жана убакыт сааттарын мен WhatsApp аркылуу жазсаңар бүт бардын режимдерин жазып берем. Ошол режим боюнча, ошол режимди кармап ичиш керек.